Аргандай сейил бактарда, парктарда адамдар эс алыш үчүн атайын мындай отургучтарды жасап берет. Отургучка отуруунун дагы өзүнүн маданияты бар. Мисал үчүн мен отургандай отуруш үчүн бул отуруш жасалган. Бирок биздин тарбиясыздыктанбы же маданиятта коомчулукту өзүбүздө алып жүргөндү билбегендиктенби айтор мен отурган жерге буттарын коюп, бул жерге отурган көрүнүштөр дагы бар. Мисалы Садыр Жапаров жакында эле Чолпон Ата шаарында атайын парк ачса, жаңы ачылган паркта улуу кичүүдөй баарысы мындай үстүнө чыгып отурулганын көрүүгө болот. Бул албетте коомчулукта абдан маданиятсыздыкты алып келет. Социалдык тармактарда тараган бул сүрөттөр кызуу талкуу жаратты. Мындай көрүнүшкө көргөн элдин баарысы нааразы болушту. Спорго 8.000 сом коюлду. Ал эми Бишкектин борборундагы ЦУМ соода борборунун жанындагы фонтанга түшүп жаткан баланын жоругу дагы тест тарады. Мында топ балдар болуп жүрүп, бирөөсү кийимдерин чечип чумкуп жатканын көрүүгө болот. Өспүрүмдөрдүн мындай адаттан тышкаркы иштерине коомчулук жана интернет айдыңы таасир берип жатат дейт психолог. Общество, Instagram, Facebook. Азыр 21-кылым, өнүккөн заман. Балдар телефондон үйдө отуруп эле эки жактан көрүп, айтор ошол нерселерди биздин коомчулукка алып чыгып атышат. Мындай нерсе биздин менталитетке туура келбейт. Биз кичинекей кезде Союз мезгилинде кандай эле мектептеги окуучуларды 3 бөлүккө бөлүп, мыкты окугандарга жана өзүн мыкты алып жүргөндөргө ар кандай сыйлыктарды алып берчү. Ал эми жаман окугандар жакшы болуу үчүн ар дайым аракет кылып келчү. Азыр таптаза болуп, эч нерсе болбогондой болуп турган Ала Тоо аянтында кечээки ири иш чарадан кийин таштандынын көптүгүнөн адам басарга орун калбай калган. Тазалык ишканасы эл таргандан кийин дээрлик бул Ала Тоо аянтынан эле 12 тоннадан ашык таштанды чыгарды. Негизи адамдар келип ошо таштандан салуу үчүн урналар коюлган, бирок ага карабай ар бир келген эл суусундуктардан, жеген тамак аштардан калган калдыктардын баарысын урналарга салбастан ошол жеринде жанында турган жерге таштай берген. Проспект Чүй. Бишкек шаарынын тургундарына кайрылып кетмекпиз. Ушундай майрамдарда сураныч өзүңөрдүн калдыктарды турган жактардан урналарга алып барып салып, анткени бүт жердин баары чачылып кеткен. Биздин кызматкерлер 9-тан баштап түнкү 12-ге чейин, 12-ден баштап таңкы 5-ке чейин тазалашты. Ошо 12 тонна мусор деле бул оңой эмес. Марафон бүткөндөн кийин өзүбүздүн мусорубузду өзүбүз жыйнап кеттик. Айша Исакова өзү мугалим болуп эмгектенет. Үйдө апа жана окуучулар үчүн эже катары туура тарбия биринчи үйдөн башталарын белгилейт. Мектепте тарбиялык сааттар өткөрүлөт, бирок ата-эне бергендей тарбияны эч ким бере албайт. Жана мындай окуялардын болушуна бала менен сүйлөшпөгөндүк себеп. Азыр ата-энелик тарбия аз болуп атат окшойт. Анткени көбүнчө ата-энелер азыр базарда соода кылышат, жумушта, эртеден кечке чейин жумушта ата-энелер. Балдар эмне сабакка келет, кечинде барат. Ата-энелер жумуштан кечинде келет дагы чарчадым деп мындай көп балдар менен сүйлөшпөйт деген эмедемин да. Мен мисалы ошондой ойдомун да. Балдарына көп көңүл бөлбөйт, көп сүйлөшпөйт. Мисалы илгери биздин ата-энелерибиз биздин учурда мектептен келгенде ата-энең сурачу, эмне кылдың, мектепте кандай жаңылык, эмне тема өттүңөр деп туурабы? Азыр ата-энелерде андай жок болуп атпайбы? Руханий жан дүйнөнү азыктандырган дин кызматкерлери дагы бул опурталдуу маселе экендигин айтат. Азыртан жаш муунду туура тарбиялабаса, бүтүндөй урпак бузулат. Союз жанында субботник деген болчу го. Дайыма ошондой иш-чара болчу. Ошого биз ата-эне дагы, балдар да кош алып чыгыш керек. Анан көрсөтүп, ошол урнага алып барып таштаганды дагы үйрөтүп. Бул тарбияны биз биринчи аталар өзүбүздөн. Себеби мына караңыз, эртең менен уйкусу ач элек баланы садикке таштайт дагы өзү жумушка кетет. Анан жумуштан келгенден кийин ата-эне чарчайт. Бала менен сүйлөшпөйт. Бала бүгүн телевизордон эмнени көрсө, уюлдук телефондон эмнени көрсө, ошол негизгиси бул үйдөгү биздин тарбиялыгынын жетишсиздиги ушул нерсеге алып келди. Биз кайдыгер боло турган болсок, биз жаштарыбызды келечекте билбейм кайсыл жолго таштап кетебиз. Келечек жаш муунун колунда. Андыктан жаркыраган келечек үчүн улуулар азыртадан өспүрүмдөргө туура тарбия бериш керек дейт адистер. Маданий жүрүм-турум ар дайым жана бардык жерде адамдын жүзү. Андыктан адистер балдарга туура тарбия берүүдө кайдыгер калтырбоону суранышат. Ал эми мамлекет тараптан курулган адамдар үчүн арналган ыңгайлуулуктарга аяр мамиле жасап, колдоо көрсөтүү ар бир жарандын милдети. Асылбек Байелиев, Элдар Нарбеков, ЛТР, Бишкек.